пирс 2 айдын ичинде салынды. Эмеси квадратурасы 1800 квадратный метр, узундугу 135 метр. Бүгүнкү күндө биринчи июнда срок коюлган. Ошол күнгө биринчи июнгө бүткөнбүз. 120 адам иштеди, 3 смена 40 адамдан 40 адам 3 смена иштесе, общий адамы 120 адам. Бүгүнкү күндө жумуштар полный бүттү. Россиядан сибирский лиственница келди. Атайын эң узундугу 14 метр свай урулду. Свайдын эмеси оболочкасы гидроизоляция кылып туруп, атайын гидроизоляция ар бир свайдын ичине гидроизоляция кылат. Труба ПВХ. Анан могу эмелерди атайын жеңилдеп металл эмес пластиктен эбоксидке атайын могу оймолорду чыгарып эметтик, чтобы жанакы пирс оор болбосун деп. Коопсуздук боюнча бүгүнкү күндө мияка биздин комустун үстүндө суга түшсө болбойт, потому что, во-первых, штатный расписанияда спасатель каралган жок. 3 служба охранабыз бар. Ана биринчиси вход жакта, экинчиси патруль аралап жүрөт, үчүнчүсү көл жээкте басып жүрөт да карап. Бүгүнкү күндө коопсуздук үчүн адамдардын эмесин сактап, жанын сактап, сууга түшсө болбойт. Ресторан бүгүнкү күндө проекттерибиз даяр, специалисттер дорабатывает его, специалисттер полностью жанакы коммунальный эмелер, стокторду полностью изучать этип атат. Азыр 2 специалист чет өлкөдө жүрүшөт, ошонун баарысын карап, изучать этип туруп, оценка, правовой оценка берилет. Анан чечим кабыл алганда ал, Кудай буйрса, ал да жарылат. Азыр жумуштар болуп жатат.